Jaz geldi, je bir жазга окшобогон, жүдөдүк жаңгырлардан токтобогон, тазалап жатат окшойт коомубузду, кирлерден арыла албай онтологон. Токтобой жаңгыр жаады, тазарсын деп, кири болгон дилибизди агарсын деп, эскерип жатат окшойт кыргыздарга, чындыкты тазалыктан табарсың деп. Ар бир адамдын өмүр жолу өзүнчө бир тарых. Ал тарых эмгек менен жазылып, билим менен толукталып, тажрыйба менен байыйт эмеспи? Адамдын артында калтырган эң чоң мурасы, анын жасаган иштери, басып өткөн жолу жана коомго кошкон салымы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө ишкердик менен чыгармачылыкты айкаштырып, мекенине ак кызмат өтөп келе жаткан бекенчил инсан Маматкадыр Телебаев тууралуу сөз кылалы. Маматкадыр Сабирович Телебаев 1963 жылы касиеттүү Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кулатов айылында жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен билимге умтулган каарманыбыз 1980 жылы Андижан шаарындагы авиация техникумуна тапшырып, аны 1983 жылы ийгиликтүү аяктаган. Эмгек жолун ошол эле жылы Ленин заводунда инженер-технолог болуп иштеп баштап, өзүнүн жоопкерчилиги, тактыгы жана кесипкөйлүгү менен айырмаланган. Кийинчерээк аскердик милдетин Германия өлкөсүндө өтүп келип, мекен алдындагы парзын татыктуу аткарды. 1986-1988 жылдары кайрадан Ленин заводунда инженер-технолог болуп эмгектенип, өндүрүш тармагындагы тажрыйбасын арттырган. Билимге болгон умтулуусу аны жогорку окуу жайга жетелеп, 1988 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине тапшырат. 1993 жылы окуусун ийгиликтүү аяктап, жогорку билимге ээ болгон. Мындан тышкары билим дүйнөсүн дагы тереңдетүүнү максат кылып, ошол эле окуу жайдын юридикалык факультетин бүтүрүп, 1995 жылы юрист адистигине ээ болгон. 1993 жылдан тартып, жеке ишкерлик менен алектенип, өлкө экономикасынын өнүгүшүнө өз салымын кошуп келүүдө. 2005 жылы Аксай цемент жабык акционердик коомунда башкы директордун орун басары болуп дайындалып, 2010 жылга чейин жооптуу кызматты аркалаган. 2010 жылдан 2019 жылга чейин жеке ишкердик менен алектенип, көп жылдык тажрыйбасын өндүрүш жана бизнес тармагына арнаган. 2019 жылы Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунда департамент директору кызматын аркалап, 2020 жылга чейин үзүрлүү эмгектенип келген. 2020 жылдан бүгүнкү күнгө чейин жеке ишкер катары эмгектенип, өзүнүн бай тажрыйбасын өлкөбүздүн өнүгүшүнө багыттап келет. Бирок Маматкадыр Сабировичти ишкер жана жетекчи катары гана эмес, чыгармачыл инсан катары дагы билебиз. Жүрөгүндөгү ой толгоолорун кагаз бетине түшүрүп, поэзия дүйнөсүнө сүңгүп кирген каарманыбыздын ырлары окурмандардын жана угармандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келет. Эне тууралуу, мекен тууралуу, жашоо жана адам тагдыры жөнүндө жазылган көптөгөн ырларына обондор жаралып, бүгүнкү күндө эл арасында ырдалып жүрөт. Маматкадыр Сабирович билимди, эмгекти жана жоопкерчиликти жашоосунун негизги принциптери катары көргөн инсан. Эмесе, каарманыбыз менен кеңири баарлашып алсак. Ишкерлик кылам, үй бүлөм Кудайга шүгүр. Кийинки жылдарда ыр жазып жүрдүм. Азыр эми биринчи жолу президентибиз ачып берди 2 жылдык жогорку адабий курсун. Быйыл ошону бүтүп жатабыз. Биринчи выпуск бизбиз. Илгерки Москвадагы Горький институтунун аналогунда ошо бизде ачылды. Чыгармачылык менен алектенем, кээде хоббим, жүрөктө өйгөн бир эргүү келип калганда жүрөктөгү ырсаттарын жазып коем. Обондор чыкты кээ бир ырларыма. Анан негизи эле кадимки эле башка эле кыргыз жарандарын окшоп эле мекен үчүн үнбөйм, кыргыздын келечеги үчүн кабатыр болом. Ушинтип жүрөбүз, көрүп жатабыз.
акыркы убакыттардагы 5 жылдан берки акыркы убакыттардагы жаңылыктарды ошол бардык нерсе ушунда болгонуна шүгүр деш керек. Анан акын болгондон кийин ошолдон ачуу чындыкты көбүрөөк жүрөгүңдөгүн жазат экенсиң. Коом жөнүндө, коомдогу жашоо жөнүндө, система жөнүндө жазып жүрдүм. Көбүнчөсү ошол бийликте депутаттарды, аткаруу бийлигин сындаган саптарды жазып жүрдүм да. Ачуу чындыкты жазып жүрдүм. Билип жүрдүм да жүрөктө сезип, биз жакшы жолго түшпөй жатабыз депчи. Ал жөнүндө ырларды деле жаздым. Кыргыз өзүнүн жолун таппай жатат деп. Болушунча жедиңер тойбодуңар, ант берип, ант менен да ойнодуңар, кыргызды кыйнадыңар, ант ургурлар, же антты бербей эле койбодуңар. Жегичтерди ак үйгө чогулттукпу, же жалаң беурттарга жолуктукпу, анттан да коркподуңар, ант ургурлар, же эмне, ант силерге оюнчукпу. Анттан да коркподуңар, ант ургурлар, же эмне, ант силерге оюнчукпу. Ошол ырларыңыз чыккан мезгилде мындай кандай таасир, кайтарым, байланыш же кабыл алуу деген нерсесиби? Өзү ошол 15-жылдардан кийин жаза баштаганда 16-17 жылдары мен катуу жаза баштадым. Айрыкча бийликке сын айтып, элдерге ошол жагат окшойт да, бул Facebook'тан бат эле тарап кетти да. Ошол ырларым, сын айткан ырларым, ачуу чындыкты жазган ырларым. Ошондон кийин элге тааныла баштадым, соцсет аркылуу, Facebook аркылуу. Кийин телевидениеге чакыра башташты, ошол ырларым аркылуу обондор чыкты. Бирок жанагы 20-жылы өзүм кошо аралашып жүрдүм. Мекен жөнүндө ыр болгондо, ата журт жөнүндө, ала ото жөнүндө ыр болгондо ар бир кыргыздын жүрөгү титиреп угат. Ар бир кыргыз толкунданат. Ар бир кыргыз бул деген бул каныбызда калган, ата бабабыздан калган биздеги генибиздеги бар сезим да. Анан жүрөк таза болгон жакшы да. Качан жүрөк таза болуп, мен улуу кыргыздын баласымын. Мен улуу кыргыз элибизбиз. Биз дүйнөдө башкача элбиз. Биз дүйнөдө элди таң калтыра турган эл болушубуз керек эле. Ошол күнгө келип калдык. Эми ошону көрсөтөбүз деген бир жүрөктүн түпкүрүндө ошондой бир сезим болуш керек да. Ошондо экономикада өнүгөт, өзүбүздүн маданиятыбыздагы, анан балдар да ошого карап анан тарбияланат да. Биз буга чейин өкүнүчтүү, что биздин жаштарыбыз биз ойлогондой жакшы эмеде тарбиялап чоңоюшкан жок да. Бул 30 жылда биротоло элди көндүрүп салганда, кайра эле ошол нукка түшүп калбайбызбы, эски нукка? Эми биз жаңы жолго түшүп, эми өнүгүп баратканда кайра эле мурдагы эмеге түшүп алсак, анда кайра эле артка кетебиз деген бир кичине кабатырлануу бар да. Бул бат эле оңолуп кетиш кыйын экен. Дагы көп жылдар убакыт керек бизгечи. Коррупциядан такыр арылып кеткен адамдардын аң сезими уже болуп калган да, ошого калыптанып калган, канга сиңип калган дегендейчи. Биз өнүгүш үчүн бир гана нерсе да, мыйзам иштеш керек да. Мыйзамды гана коюп койсок, мыйзам менен иштесек, президент келеби, кетеби айырмасы жок, мыйзам менен кете бериш керек да. Биз буга чейин ким президент, ошонун саясаты, ошонун сөзү, ошонун мыйзамы болуп келгенбиз да. Канча президент алмашты. Өнүккөн мамлекетте, өнүккөн системада президент кетет, башкасы келет, бирок мыйзам менен иштеп кете бериш керек да. Мыйзам менен өнүгүш керек, мыйзам менен жоопкерчилик болуш керек. Илгери башкача болчу да, адабий сындан өтчү, өрдүн маанисине карачу, улуу адабий сынчылар, окумуштуулар сындан өткөрүп, анан уруксат берчү да. Азыр эми эч ким сени кой деген кожоң жок да. Азыр китеп окубай турган доорго келдик. Азыр бүт баары эле телефон менен, интернет менен, соцсет менен анан аудио угушат. Китеп окугандар азайып калды. Бирок китеп окуганда биз эми ошол нерсени өттүк да, 2 жыл окупчу. Китеп окугандан көбүрөөк адам таасирленет да.
байкап атсаңыздар керек, акыркы убактарда поэзия кечелери көбөйө баштады. Эndi жанагы эстрада музыкага эле барып жүрүп тажап калганбы, азыр поэзия кечелери көбүрөөк барат. Эмне болсо дагы кыргыз поэзияга жакыныраак, чыгармачылыкка жакыныраак экен каныбыздан. Чыныгы чыгарма, чыныгы поэзия мааниси менен, өзүнүн деңгээли менен поэзия болуш керек. Ошого жараша классикалык музыка болуш, ошолор калат. Эмне үчүн илгерки кырлар азырга чейин эскирбейт? Себеби алар чыныгы классика деп коет да. Жакшы композиторлорубуз бар, Кудайга шүгүр. Калып атат, чыгып атат. Бүгүнкү күндө деле чыгып атат. Кийин тарыхта калып кала турган, классика болуп кала турган ырлар чыгып атат. Сиздин обондо ырларым бар деп калганыңызбы? Ошондо кайсы ырлар кимдер жазды? Ошо жада бересиз. Элге көп тараган ырым ошол биринчи ырым болчу, Картайбай Чапакин деген. Ак сарай курам сага, кардай бачы. Гүлмир Айдосова чыгарган. Ошол ырды Айпер Кулбаева элге жеткирип ырдап, кийин ошол тарады, кийин көп ырчылар ырдап жүрүштү. Элге тараган ошол бир эле сөзгө дагы бир композитор обон чыгарган, Талай Турдубаев деген, ал даже биринчи чыгарган болчу. Аны Кыз бурактан Гүлнара Калдарова деген ырдап чыкты. Ошол ырым көбүрөөк элге тарады. Андан кийин Кыз бурак ырдап чыкты Сайкал врачтарга деген. Аз болуп жетпесе да айлыгыңар, жарыбай же көбөйбөй байлыгыңар. Эл үчүн эмгектенип жашадыңар, байланып ак халатка жылыңар. Өмүрдүн кымбаттыгын сезип бүгүн, өлчөмбөз баркыңарды билип бүгүн, силердей баатырларга алкыш айтып, турабыз башыбызды ийип бүгүн. Пандемия учурунда жазган, ыраазычылык айткан клип менен жакшы ырдап чыкты. Ошол пандемия учурунда кечир жараткан деген ырымды Расул Маматкулов чыгарып, клип менен ал дагы тарап жакшы кетти, Өзбекстан, Турцияга чейин. О жараткан бар экенин билгиздиңби? Көпкөн элек эси бизге киргиздиңби? Тумшугубуз асман тиреп калган кезде, тумшуктарды кайра жерге тийгиздиңби? Тумшуктарды кайра жерге тийгиздиңби? Ошол анан Камчек Юсупов деген нарындык жакшы композитор бар. Ал лирика сүйүү жөнүндө бир жакшы обон чыгарды. Armandı kaylıkları saldım özümü ömür boyu ırmak gele ırım bolup kaldım deme. Байрамбек Осмонов бир обон чыгарды. Кудайга шүгүр. 5-6 ырыма жакшы обондор чыгып калды ооба. Китеп да чыгар элекмин. Дагы жакшы чыгармалар дагы жаралса керек, ошондо анан шашпай. Бир гана нерсе болуш керек да, жүрөктөн чыгып туруш керек да. Кыргызмын депчи. Кыргызмын, мен улуу кыргыз элимин, элибиз, биз өнүгөбүз деген бир ыйык, таза сезим болуш керек. Анан өнүгүп кетебиз. Кыргызбыз, биз ынтымак болобуз. Биз бир муштумга биригебиз. Мындан ары эми дүркүрөп өнүккөндү биз жер дүйнө элдерине көрсөтөбүз, кыргыз кандай эл экендигин деген бир сезим болуш керек да, күчтүү. Ошол элге тынчтык Кудай колдоп турсун дайыма.
Eli üstü dağı. Мәжбүр тынчтык болсун. Ооба. Акпатчылык болсун. Asmanımız açık olsun. Жапасызга ийгилик десоктогуңуз. Өзүңүздөр баамдагандай каарманыбыз кызмат менен чыгармачылыкты гана эмес, үй бүлөлүк бакытты дагы бийик баалап келет. Сүйүктүү жубайы менен бирге 5 баланы татыктуу тарбиялап өстүрүп, алардын келечеги үчүн ак эмгегин жумшаган үлгүлүү ата. Үй бүлө, эмгек жана мекенге кызмат кылуу анын жашоосундагы эң башкы баалуулуктардын бири. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Маматкадыр Тилебаевдин улуу жолу башкаларга өрнөк болуп, калеми курчуй берсин, чыгармачылыктагы кадамы улам бийиктей берсин демекчибиз. Сөз соңунда каарманыбыздын дагы бир чыгармасына орун берип, анан жыйынтыктамакчыбыз. Жаңы жыл алдында жазылган ыр. Президентке жөнөкөй үйдөн чыгып жөнөкөйсүз. Көпүстөй чиренсеңиз жарашпайсыз. Вазирлер адаштырып коёр балким. Эл менен бир болсоңуз адашпайсыз. Жыл өттү. Кыйын жылды өткөрдүңүз. Жакшыны, жаманды да көп көрдүңүз. Ызы-чуу, кара пиар көп болсо да, духуңуз күчтүү экен чөкпөдүңүз. Жаңы жыл жакшылыктын жылы болуп, жылдызы кыргызымдын жанса экен, тарыхта легендарылуу ажоо болуп, атыңыз өчпөс болуп калса экен.